Асфальтыңар болуп атат мына. Бул бүтөт, көпүрөңөр аябай сонун болот. Бул жерде чыккан сквер. Болду, мындан артык эмне кереги бар? Жогору жагын жасап келип атабыз. Эми иш токтогош керек да, бир дагы жерде. Бир дагы жерде иш дагы, иштин темпи дагы токтогош керек. Бардыгын өз убагында керек болсо эртерээк бүтүрүшүбүз керек. Техниканы да көбүрөөк салып, жумушчуларды да көбүрөөк салып. Кандай жакшысызбы? Кандайсыздар? Ошондо бул жагынан лоток коюлуп, аркы жактан техника иштеп атат. Сиздики бирок жакшы кетип атат. Катышкасы өткөн. Эмеси көтөрүлдү уже. Өткөндөгө караганда жылыш аябай жакшы болуп тур. Бул жерде. Чачын керек кыйнабаса, ата жакшы иштеп атат балдар. Биздин ишибиз ушу. Эртерээк өз убагында болгон техниканы, болгон жумушчу күчтү салып, шаардыктарга бир ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек да. Ушуну максималный күн түндө эртелетишибиз керек. Мына жерде аллея болот дедиле ошого. Таягын. Мына дарактар турат, мына бул жагы бош жерде, мына жолдун бул жагы. Жанагы сквер кылып берип атабызбы, сонун кылып азыр. Ушундай бошогон жерлердин бардыгын сквер кылышыбыз керек. Жашылдандыруу, сквер, парк ушул. Биз ошту мына жалаң эле асфальт, бетон кылып атабыз да. Ошол бошогон жерлердин баарынан элечи аянты аз болсо дагы сквер кылып, шарт түзүп жашылдандырып берип атабыз. Ушул жерди киргизгиле, могул жерлерде. Орусиянын Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жана Кыргызстандан Москва шаарына жүк ташуу кызматы, үй тирчилик буюмдары, шаймандар, жүктүн кандай гана түрү болбосун, каалаган өлчөмдө, арзан баада, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беришет. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Жалал Абадка, Ошко келип Баткенге да жөнөтүлөт. Эч кандай неме шарт жок да. Азыр мына жакта асфальттар, жолдор бар жок, жакшы болду. Ушул биздин аймакта хотя бир бала ойной турган неме жок. Могул жерде сонун компактный кылып сквер алалы. Эжем экөөбүз келип ачабыз. Ачылышында уже таякты таштайсыз, скверде чуркап жүрө бересиз мына. Переходду кылыш керек да. Мына жаңы жолдордо элем жок деп, пешеходный переход дейт. Балдар жүдө кыйланат. Сиздин суранычыңыз ошол, а? Болду, жасап беребиз аксакал. Рахмат, Алла разы болсун. Жасап беребиз, рахмат сизге. Саламат болуңуз. Тынч болуңуз. Тынч болуң. Ушул жакты сонун элдин баары ушакка келе турган кылабыз. Кудай кааласа. Асфальтыңар болуп атат мына. Бул бүтөт, көпүрөңөр аябай сонун болот. Бул жерде чыккан сквер. Болду, мындан артык эмне кереги бар? Жеңишеге ушу Ошто бир нерсени байкадым да, могу окуучулардын коопсуздугу бул мындай биринчи орунда эмес экен да. Каналдар ачык. Былтыр кече бир эжек айтып коет мага мындай. Спокойно тура аят да. Былтыр ушул жерден 3 бала агып өлдү дейт. Сууга агып кетти дейт. Бул трагедия да бул. Саламатсызбы эже? Жакшысызбы эже? Айланып кетейин. Рахмат эже, жакшы, Кудайга шүгүр. Ушул жерден сиз менен 3-чү жолу көрүшүп атам. Айланып. Уже мына тынбай контролдоп атабыз. Тез арада уже ачабыз эже. Только вперед алдым. Мен Алдыга кеттик эже. баарыңыздарга ийгилик. Алдыга кеттик эже. Рахмат эже. Алыш керек, конечно, бирок мындай жашыраак, жакшынакай дарактарды экологияны вообще кыйратпаш керек да. Мишет этпегендерин тийбей атабыз. Ошо эгерде жолтоо болбогон дарактар болсо, анын баарын алып калыш керек. Четинен кыя берген туура эмес. Кеңдиги чыкпай калган жерлерге мына уже куйнуп кетип. Жакшысыздарбы? Буга кыйла көтөрүп, эмесин кошо тазалап чыгаруу да, ичин каналдын ичинчи. Мени салып кетет баары. Эми ошо суу келгиче ушулар баарын бүтүрүп алалы деп жүрөбүз да чуркап калчу. Мына бизики мына проект мына кече мурда күнү берилди да. Эми ага чейин эле иштей берсе болот деп, просто жамгырда мишет этип койбодубу. Эми жамгыр токтоду азыр, аба ырайын карасак мындан ары жакшы эле экен. Ооба. Эми бул жагын максимально эртелетип бериң эми. Колдон келишинче түндү күнү. Жалгы обязательно. Марка отдельный 2 километр 400, ошондо экөө бириккенде 5 километрден ашат экен. Нолорду турбаларды өзүнөн алып атасызбы, Элпастан? Жок, булар өздөрү Элпастан алып атабыз. А? Канализация. Мен кече Элпастан ушундай көрдүм эле да. Элпастан алабыз. Биз полностью Элпастан алабыз. Жакшы кылса, анткени президентибиздин эң негизги тапшырмасы өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштү колдоо болуп атат. Ушундай турбаларды эменин бардыгын өзүбүздүн Ошто өндүрүп аткан жана Элпастан алышыбыз керек. Бүт ушул суу өтө турган суу түтүктөрдүн бардыгын ата мекендик өндүрүшчүлөрдү өзүбүздүн Оштогу ишканалардан алыш керек. Бул бир. Бул мындай катуу тапшырма. Ошто башталган курулуш иштеринен мына жумушчулар дагы, техникалар дагы бир да мүнөт токтогош керек да. Бир да мүнөт темпти кармай ушунду уланта берели мына. 9 этаждын эшиги келген экен. Тиги жаңы үйдүнбү? Ушулар азыр мына жерге улайбыз деп шердап келип коюшуптур да. Анан биздин трубабыздан эле кичинекей труба келген. Аны биз нече жыл өзүбүз алып келгенбиз.
Анан биз айтсак, мен билбеймин аны. Жоқ, газ барбы силерде? Давление аз болот ал жерде. Газ бар, кышындасы бизде вообще давление аз болот. Ошон үчүн биз айттык, сиз улансаңыз кышта биз газ жок каласып, аны горгаз чечет, биз чече албайбыз эже дедик. Анан мен айттым дейм, альтернатива тиги бетте деле бар экен газ. Ошонун баары алып келип алсаңыз болбойбу десем, горгазга барып өзүңүздөр сүйлөшүңүздөр дейт. Ошону дагы эми Горгазга айтып, газ жоюп беришиңиз керек экен да турбасын. Апарали, газды чечип бергиле, остановканы чечип бергиле. Үчүнчүсү эмне дедиңиз? Суу боюнча калат. Канализация. Канализация эмне болду? Мына 67-жылкы үйлөрдө канализация. Бул кишиге айтыңыз, эмне кылыш керек мына водоканалдын жетекчиси? Постоянно канализация толот да анан биздин. Ошол жер. Анан биздин подвалдарга суу кетет. Өткөндө ишенбесеңиздер кирип көрсөңүздөр болот. Биринчи этаждардын үйлөрүн көрүп. Ана службалар келип көрүп анан эженин айткан 3 маселесин тең. 3 маселеде. Эже 3 маселеңизди чечип беребиз. Кече бул кишиге да айтканбыз. 3 маселеңизди чечип беребиз. Остановкасын чечиңиз. Канализацияны бул киши чечет, мына аз балдарына жаап жатат. И газды, Газпромду мен айтам эже. 3 маселеңиз бар экен, 3-өөнү тең чечип беребиз. Рахмат. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Сизге да рахмат. Жакшы Кече бул болуңуз. кишиге да айтканмын. Кече окуп акбар алсага да рахмат. Тынч болуңуз. Чечилди тастарсыз. Көпүрлөрдү көрдүк. İşte atağız be. Жақсы бе же? Жақсы жүресіз бе, тынсыз бе? О, жақсы еже. Билем еже, билем. Рахмат сіздерге. Чоң рахмат еже. Чоң рахмат еже. Тынч болуңуз. Мен мына домда жашайм балам. О, чоңдо же, белгисинде 2 этаждабы? Мына берги. Берги 2 этажда. Жо наргы чоң. Чоңдо, Ошондо жашап атабыз. Жолубуз болбой менен кыйналып атабыз. Эже, мына Менин неме эле. Жол чарбанын башчысы. Азыр мына көпүрлөрдү бүтүрдүк. Мына техникаларды бүт. Келип атабыз балам. Үстүдөн кыздарым бар. Анкара. Жүдөйт кыйналат. Oldu уже 50'den ашык адамдарды салдык. Техникаларды салдык эже. Акчасын берип атабыз. Мына тез арада бүтүрөбүз. Жакында ошол жерде жаркыраган асфальт, могу жаркыраган тротуарда жүрүп каласыз. Ишиң ийгиликтүү болсун балам. Өмүрүң узун болсун. Şu келлектиң менен тынчаман бол. Zamanımız tınç olsun, el cüttümüz tınç olsun, Kırgızistanımız tınç olsun. El dünya cüzü tınç olsun. Anam biz tınç olsun. Rahmat ece. Rahmat, şunday köngül bölgönüңüzgө çoğ rahmat. Sinerge ийгилик bola bersin balam. Allah Taalam koldoп жүрсүн, жолуң дагы ачылсын. Дагы мартебең улук болсун, забалооң бийик болсун балам. Өмүн Алла. Коюшуп койчумун, аксакал атайын суранып калды. Зыңкыйган жакшынакай асфальт керекпи? Болду, бүттү. Кылып беребиз. Муну жасаганча кошо кетет. Бүттүбү? Болду. Маселе жок башка? Ya. Тынч болуң.